жатып алып коштабыз. Эч качан эч кимден коркпойбуз. Биз адилеттүүлүк көздөйбүз, укуктук талаага гана чактабыз. Эч качан мамлекетти басып алуу, революция кылуу, же болбосо башкача бир жаман оюбуз болсо, тергөөчүлөргө обыск кылып үйүңөн таппайт беле. Же колуна кармасынчы, могу сенин үйүңөн тагылган граната, же могу куралдыраак сеники деп чакырсынчы. Эч кандай эмес. Бийлик бүгүн соттук адилеттүүлүк, соттук реформа болду деп канчалык кыйкыган менен, элди алдаганы менен эч качан иш жүзүндө андай болгон жок. Бүгүн 26 камалып жатабыз. Мейли, мен башкалар үчүн жооп бербейм. Бирок өзүм үчүн айтканда, бир дагы ошо Facebook'тагы постум же буга чейинки кайрылууларымда бийликти басып алалы, жерге чогулгала деген бир да чакырып жок. Менин да акылым бар. Эгер эркин журналист катары бийлик ушундай эркин медиаларды жабам, бизге болгон кара яшык гана керек дей турган болсо, бийлик жаңылат. Анда бийлик эркин медианы эмес, өзүн унуткан болот. Бир убакта Садыр Жапаров элин таштап, өлкөсүн таштап, чет жакка кетип, кара яшиктерде бүгүнкү мамлекеттик каналдарды каралаган. Эркин медиага муктаждык туктануу менен айткан. Бүгүн кара яшыкты кучактап, эркин медиага кол салып жатат.